Мурас Ордодогу 13 жашар баланын өлүмү. Кылмышка бир тууганы шектелип кармалды. Путин менен Жапаров жер үй алтын комбинатын ачты. Екатеринбург тамчы аба каттамы ачылат. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан айтмакчы программасы, аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Мурас Ордодогу 13 жашар баланын өлүмү. Кылмышка бир тууганы шектелип кармалды. Мурас Ордо конушунда киши колдуу болуп каза болгон баланын өлүмүнө бир тууган агасы шектелүүдө. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Кечээ Мурас Ордо конушунда 13 жашар баланын киши колдуу болуп каза болгону айтылган эле. Туугандарынын айтымына караганда, бала талма оорусунан жабыркап келгендиктен, анын жанында дайыма карап турган киши болушу керек эле. Каргашалуу күнү ата-энеси ишке кетип, үйдө 17 жашар агасы калган деп айтылганын милиция маалымдады. Трагедия болгон жерде карай келгенде жаздык плед, кандын тактары бар жууркан, ашкана бычагы, аялдын акча салгычы, спорттук шым, кызыл тактары бар ныкталган кебез жана колдун тактары табылган. Окуянын күбөлөрүн сурай келгенде болжол менен саат 11:00 баланын өлүгүн иштен келген энеси таап милицияга кабарлаганы анык болду. Ал эми өспүрүмдү кароо үчүн калтырып кеткен агасы үйдө жок болуп чыккан. Милиция кызматтык ит менен айлана тегеректи издеп, кылмыштын арасынан өлгөн баланын А.С. аттуу агасын шектелип жаткан уланды тапкан. Кармалган улан ашкана бычагын кайда калтырганын жана кантип жуугандыгын айтып берди. Алдын ала маалыматтарга караганда, бир туугандар айтыша кетип, ал чырга айланган. Агасы инисине бычак уруп, өспүрүм эсине келбей көз жумган деп айтылат маалыматта. Милиция уланды убактылуу кармоо жайына киргизип, тергөө башталганын кошумчалады. Жапаров менен Путин жер үй комбинатын кантип ишке киргизди? Ачылыш аземине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Россия лидери Владимир Путин күбө болду. Путин иш-чарага видеоконференция форматында катышты. Эки өлкөнүн башчыларынын тышкары салтанатка Альянс компаниялар тобунун президенти Муса Бажаев катышып, лидерлердин уруксааты менен фабриканы расмий түрдө ишке киргизди. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Садыр Нургажоевич, разрешите запуск Таласского золоторудного комбината месторождения Джерой. Начинайте. Разрешаю. Уважаемые дорогие дамы и господа, поздравляем с официальным запуском. Тараптар алтын иштетүү комбинатынын биргеликте ачылышы Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгын күчөтүп, өнөктөштүктүн жаңы баракчаларынын ачылышына өбүлгө болорун билдиришти. Көлөмү жагынан бул инвестиция Кыргызстан-Россия кызматташтыгынын тарыхындагы эң ири долбоорлордон болуп эсептелинип, суммасы $600 миллион жетет. В каком месте ты такие деньги берешь? Кенден жылына 5 тонна алтын өндүрүү пландалынып жатат. Имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества и в целом для дальнейшего укрепления партнерских, союзнических отношений между нашими странами. Ал эми миңден ашык кызмат ордо түзүлчү бул ишкананын басымдуу бөлүгүндө кыргыз жарандары иштери айтылды. Жер үй Кыргызстандагы эң ири кендердин бири. Анда 100 000 тоннага чукул алтын бар экени белгилүү. Тышкы иштер министрлиги Екатеринбург тамчы аба каттамы ачылат. Екатеринбург тамчы Екатеринбург аба каттамын ачуу үчүн алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Я просто похлопаю. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Бул аракеттердин негизги максаты туристтик агымдарды көбөйтүү экендиги айтылууда. Сүйлөшүү Кыргызстандын Екатеринбургдагы генералдык консулдугу менен Уральские авиалиния авиакомпаниясынын жетекчилигинин ортосунда болду. Тараптар жай айларында аталган шаардан Бишкек жана Ошко каттамдарды көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Тышкы иштер министрлигинен кошумчалашкандай, Екатеринбургдан тамчыга алгачкы учак жакын арада учуп келет. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ.